Bismillahi, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу туугандар, Аллах субханаху ва тааладан жардам сурап Муаллиму Сани китебин окууну улантабыз. Иншаллах бүгүн гоюн тамгасынан баштап мат темасына чейин окуйбуз. Тактап айтканда тамгаларды бири-бирине кошуп окуганды аяктайбыз бүгүн иншаллах. Гоюн тамгасы махражы хо, экон махраж бир хо менен гоюн тамгасы тамактын өйдө жагынан чыгат. Сөздің башында мындай сүрөттө жазылат, сөздің ортосында мындай сүрөттө, сөздің аягында мындай сүрөттө жазылат. Харакаттары менен окуйбуз. Гоюн тамгасы жоон тамгалардан. Га, ги, гу. Берилген мисалдарды окуйбуз. Гам, габе, гил, غير بغل فرغ غب غب مبلغ مغرب اغلب اغفر اشتغل يشتغل استغفر ястагфиру. Кийинки тамга айын тамгасы. Бул тамга тамактын ортосунан чыгат. Туугандар, тамакта 3 махраж бар. Тамактын өйдө жагы, тамактын ортосу, тамактын төмөн жагы. Тамактын эң өйдөсүнөн гойн менен хо чыгат. Тамактын ортосунан айын менен ха чыгат. Тамактын эң төмөн жагынан хамза менен ха тамгасы чыгат. Бул ошо тамактын ортосунан ха чыккан жерден чыгат. Айын тамгасы. Сөздің башында мындай сүрөттө жазылат, сөздің ортосунда мындай сүрөттө, сөздің аягында келсе мындай жазылат. Мисалдары менен окуйбуз. А, и, у. Берилген мисалдарды окуйлу. Би, ан, ам, са, ма, عرب عجم عجب عمل علم عمر جمع جعل عب عسكر عيلم جعفر عنبر. Бул жерде гойн менен айындын айырмасы. Гойну, айну, баглу, ба'лу, балгу, бал'у. Кийинки тамгабыз дал тамгасы. Дал тамгасынын махражы, чыгар жайы дал, та, то. Бул 3 тамга бир жерден чыгат туугандар. Тилдин учу үстүнкү эки тиштин бүткөн жерине тиет. Усулу санаал улия деп коет. Үстүнкү эки тиштин бүткөн жерине. Ички бетин бүтүп, этке кирип кеткен жерине ошо түйүнө тиет эки тиштин. Кантип айырмалайбыз десек, туугандар, ал сыпаттарынан айырмаланат. Эгер махражы бир болсо тамгалардын, анда аны сыпаттары менен гана айырмалайбыз. Иншаллах алдыда махрач сыпаттарга тиешелүү да сабактар чыгарганга аракет кылабыз. Дал тамгасы сөздің башында келсе мындай сүрөттө жазылат, сөздің ортосунда мындай, сөздің аягында мындай сүрөттө жазылат. Харакаттары менен окуйлу. Да, ди, ду. Мисалдарын окуйбуз. Дум, дубе, дуф, риде, зиде, таде, дарсу, دفع دبغ دلك دهر دهن دلدل فد هد أشدد اعتدل
يعتدل استرشد يسترشد. Kийинки тамгабыз лоды тамгасы. Бул тамганын өзүнчө махражы бар. Жалгыз өзүнө тиешелүү махрач. Ал махрач тилдин оң же сол капталы үстүнкү оң же сол азуунун ички беттерине тиет узунунан. Өзгөчө ушунун өзүнчө махражы бар бул тамганын. Сөздүн башында келсе мындай сүрөттө жазылат, сөздүн ортосунда келсе мындай сүрөттө, сөздүн аягында келсе мындай сүрөттө жазылат. Харакаттары менен окуйбуз. До, ды, ду. Төмөндөгү мисалдарын окуйбуз. Дойфу, адлу, дохбу, добту, ضعفу, عرض, مضرب, مضرب, اضرب, تضرب, أضرب, نضرب, اضطرب, يضطرب, استضعف, يستضعف. Дәл менен доттун айырмасы. Дарсу, дорсу. Вад'у, вад'у. Бa'ду, бa'ду. Кийинки тамгабыз зәл тамгасы. Бул тамганын махражы, туугандар, чыгар жайы зәл, во, сә. Үч тамганын махражы бир. Тилдин учу эки тиштин ортосунан бир аз чыгат. Түшүнүктүүрөөк кылып айтканда махражы. Сөздүн башында мындай сүрөттө жазылат, сөздүн ортосунда мындай сүрөттө, сөздүн аягында мындай сүрөттө жазылат. Дәл тамгасына эле окшош, бирок үстүндө бир чекити бар. Харакаттары менен окуйбуз. Зә, зи, зу. Төмөндөгү мисалдарын окуйлу. Из, муз, хуз, уз, зуб, зук, зар, мунзу, изну, базлу, зикру, зихну, захаб, مذهب, زهل, يزهل, بذل, يبذل, أذهب, يذهب. Зәл менен зәйдин айырмасы. Зәй биздин эле з туугандар. Зәл тамгасы болсо азыр айтып өткөн махраждан чыгат. Окусак. Зифру, зифру. Бәзлу, бәзлу. Әбзәл, әбзәл. Кийинки тамгабыз во тамгасы. Бул тамганын махражы, чыгар жайы зәл, сә тамгалар чыккан жайдан чыгат. Болгону бул жон тамгалардан туугандар. Исти'ла деген сыпат бар, бу да көтөрүлүү сыпаты, тилдин арка жагы көтөрүлөт. Жана да зоодо итбак деген сыпат бар, бул тилдин арка жагы эле эмес, көпчүлүк бөлүгү көтөрүлөт да бул тамгада өзгөчө. Жон тамгалар туугандар 7 болча. Ошол 7-нын ичинен 4-ө сод, дод, то, зо бул тамгалар өзгөчө көтөрүлөт да туугандар. Буларда итбак деген сыпат бар. Тилдин арка жагы эле эмес, жада калса ортосу дагы көпчүлүк бөлүгү таңдайды көздөй көтөрүлүп жон окулат. Ошондо махражы окшош тамгалар ушинтип сыпаттарынан айырмаланат туугандар. Сөздүн башында келсе мындай сүрөттө жазылат, сөздүн ортосунда мындай сүрөттө, сөздүн аягында мындай сүрөттө жазылат. То тамгасына эле окшош, бир чекити бар. Харакаттары менен окусак, во, зы, зу. Мисалдарын окуйлу. Зон, зил, фаз, хаз,
عظ لظ ظفر نظر حضر ظهر ظلف عظم نظم ظلف ظلف حظل ظلم ظهر أظهر أظفر مظهر منظر مظهر مظلم ظهر يظهر نظر ينظر ظلم يظلم انتظم ينتظم استعظم يستعظم. Zəl menin zonun ayırması jon tamga birisi içke tamga. Zəfər zafər. Zo menin dotun ayırması hazar hadar. Zahru dahru. Zəy menin zonun ayırması zəher ظاهر أزهر أظهر أعزم أعظم. Мынакей туугандар, биз 28 тамганы бири-бирине кошо окуганды үйрөндүк. Кийинки сабагыбыз мат жөнүндө болот. Аз болсо ушул жерден токтойбуз. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.